Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Биз түз эфирдебиз. Бизге атайын конок келген, дароо эле тааныштырсак, Талант Капаров, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын жетекчиси. Саламатсызбы, бүгүнкү биздин студияга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз ар бир программада ар кандай тема менен чыгат элек. Бүгүнкү биз атайын Талант Ташиевичти чакырган себеби буга чейинки жана бул учурдагы жасалып жаткан өзүңүздүн иштериңиз боюнча түз эфирде кенен сүйлөшөлү деп чечтик. Талант Ташиевич, негизи эле сизге алгачкы эле суроо, кечеги Ош шаардык кеңешинин сессиясында Бекболот Арзыбаев аттуу депутат ошол сизге карата бир аз сын пикир айтты, башка жетекчилерге карата да сын пикирлерди айтты. Ошондой эле Талант Капаров тазалык ишканасында иштеп жатканда, же болбосо иштеп кеткенде 15 миллион карызга чейин батырып, же болбосо иштей албай кетти деген дагы сөздөрдү айтты. Анан бул албетте чын же жалган деп айта албайбыз. Өзүңүздүн оозуңуздан угуу үчүн атайын эл менен биргеликте түз эфирде сүйлөшөлү деп атайын сизди чакырдык. Алгач ушул суроого жооп берсеңиз, канчалык деңгээлде чындыгы бар? Саламатсыздар, урматтуу шаардыктар. Кечеги сессияда кадровый вопростор боюнча шаардык кеңештин депутаттары маселени көтөргөн. Ал жерде ушул кече бир 6 ай мурун тазалыкта иштеп, тазалыктан кеткенден кийин Огмак ишканасына жетекчи кылып коюп койдуңуз. Ушул кадрды бул кандай болот деген бир маселе көтөрүштү. Мен ушу убакыттан пайдаланып айтып кетким келет эле. Биринчиден, мен эч ким жумуштан кет деген эмес. Мен ал 2014 жылдан 2019 жылга чейин, 2018-дин декабрь айга чейин иштегенмин, 5 жыл аралыгында. Ошол 5 жыл иштеп, ал жерде өзүлөр билесиздер, ушул жерде ишкананын тарыхын, биз кандай иштедик, кандай жумуштарды аткардык, ошолорду азыр токтолуп айтып кетем. Сону мэрге Талбек Насирбековичке кирип, өзүм ошол 5 жыл бул тармакта иштедим, тажрыйбаны алдым, үйрөндүм, болгон күч аракетимди жумшадым. Эмне уруксат берсеңиз, мен бир башка жумушка которулайын, башка жумушта иштейин, башка тармакты үйрөнөйүн деген бир ой менен мэрге кирип, өзүңүздүн арызыңыз менен эле, өзүм ыктыярым менен эле жазып бергем. Эми кээ бир адамдар ошону түшүнгөнбү же кандай түшүнгөн, ал жөнүндө мен бирөө иштен кетирип же арызын жаз деп кеткен эмес. Мен эскертип кетейин. Биз Бекболот Арзыбаевди да конокко чакырганбыз. Негизи Бишкекте мен келип калам деген сөздөрдү айткан, бирок келе албады, келе албашын билдирди. Анткени сиздер менен баягы баарыбыз чогуу биргеликте сүйлөшөлү дегенбиз да. Ана 15 миллион карызы боюнча дагы токтосоңуз. 15 миллион карыз боюнча 2014 жылы жылдын башында Айтмат Тентебаевич дагы экс-мэр буйрук чыгарган. Ага чейин шаардык кеңеште депутат болуп жүргөнмүн, сиздер билесиздер. Ошондой ишкананы 35 миллион бюджети менен, 40 миллион тегерегинде бюджети менен мен кабыл кылганмын. Ошону кабыл кылганда 5 миллион тегерегинде карызы менен. Ошону иштеп 5 жыл жамаат менен чогуу биргеликте ынтымакта иштеп, ошол ишкананын 35 миллион бюджети болгон болсо 140 миллион сомго чейин бюджетти көтөрдүк. Мындайча айтканда 5 жылдын ичинде шаарга биз бир 300 миллион сом тегерегинде пайда алып келдик да, Эми иштеген жерде кемчилдик болот. Иштеген жерде эми биз хозрасчетный организация болгон себептен акча чогулбай калышы мүмкүн. Анан эми техникалар өзүңүздөр билесиздер, ошол малда аябай эскирип жетишкен эле. Ошо оңдоп, түздөп, ошол малда ошо 35 миллиондон ошо 140 миллионго чейин чыгарганбыз. Анан иштен кетип атканда Обайым карыз ишканада кандай ишкана болбосун, мына шаардын ичинде хозрасчетный ишкана боло турган болсо, ал жерде сөзсүз кредитор болот. Кандай ишкана болбосун, 5 миллиондон 8-10 миллионго чейин кредиторлор болот. Мен кетип атканда ошо ГСМде бир 6 миллион 900 миң тегерегинде карыз болгон болсо, бир 600 миңден соцфонддон карыз болгон, 8 миллион карыз менен ушундай ишкананы тапшырган. Аны мен мойнума алам. 8 миллион менен тапшырып туруп, кайра эле ошо Огмак ишканасына жетекчи болуп барып атам. Азыркы күндө 7 миллион 700 миң карыз менен, кара кредит менен кабыл кылып атам да ишкананы. Ал жерде эми багы пиар издештин кереги жок.
эми ишкана болгондон кийин карызы болот. Эми карызды биз 35 миллиондон 140 миллионго чейин чыгарып атпайбызбы? Эми элдер ошол жерде депутаттар деле башкасы деле билет 35 миллиондон 140 миллионго чейин бюджет чыгарган. Андан сырткары дагы 120 тегерегинде адам иштеп аткан болсо, 120 тегерегинде адам иштеп аткан болсо, 470ке чейин чыгардык адамды. Кызматкерлердин 3 эсе, 4 эсе, бюджет дагы 3 эсе көбөйдү. Ушинтип иш кылганбыз. Эми кетип атканда баягы саны чыкпай кичине баягындай болуп калдык. Азыр мен өзүм дагы ушу иштен кеткенден кийин бир жолу ошо карызды жаап коюп, жакшынамын кылып жаап кеткен кийин азыр өкүнөм кээдечи. Ну эл билет, эл көрөт, эми баары тараза кылып атса керек. Жакшы эле иштегенбиз, Кудай буйрса. Прошлыйды карабайт, настоящийди карабайт, прошлыйды карап коюш керек. Кандай иш болгон, эмне болгон. Эми сын айтсаң сын кете берет, бирок иштеген мурдагы иштеген күндөрдү таразалап коюш керек да. Биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздер кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерлерибиз да иштеп жатат. Суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Биз жетекчиден сиз берген суроону жетекчиден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Талант Ташевич, азыр биз баягы үстүртөн сөз кылдык. Эми кенен ичине кирсек, мына 35 миллиондон канча миллионго дедиң? 140 миллионго чейин бюджет көбөйтүлүптүр. Ошонун ичинде эмне мисалы кызматкерлер көбөйтүлүптүр. Канча техника алдыңыздар? Анткени техникалар деле эски, мисалы ар кайсы жерде таштанды жатат деп сиздерге арыз моңдар барганда, жалгасы журналисттер тарабынан арыздар жазылганда биздин техникабыз эски деген да жоопторду берип жүрдүңүздөр да. Анан канча техника алдыңыздар, жаңыландыңыздар? Техниканы тазалык ишкана болуп туруп, ишкана болуп жаралгандан бери өздөрү өзүнүн эсебинен техника алган эмес экен. Биз өзүбүз ошо биринчилерден болуп туруп 2 МТЗ трактор алганбыз. 5,5 миллион тегерен ошондо акча болгон. Андан сырткары дагы ишкананын өзүн оңдодук. Ишкананын өзүн гаражды оңдоп, андан сырткары ошол жерге өзүбүздүн эсебибизден мойка кылдык. Ошолор полностью ошо түшкөн каражаттын эсебинен болду да. Анан техника боюнча ошо иштеп жүргөн маалда эми өзүбүздүн эсебибизден эмес, мэрия тарабынан жардам берилип, 1,6 дай газ эргич техника алып берилген мэриянын эсебинен депчи. Эми штат көбөйгөндөн кийин чыгаша дагы көбөйөт да. Анан айлыктарын көбөйттүк. Ошо шопурчулар айлыгы 8.800 алып жүргөн болсо 9.800ге чейин көтөрдүк. Шопурлар 9.000 тегерегинде айлык алып жүргөн болсо алардыкын 15.000 кылып бердик. Эми баардыгын эсептирип, эсебин чыгарып туруп, ошонун баардыгын ошо кайра эле ишкананын өзүнө ошо түшкөн каражаттарды иштеткенбиз да. Жакшы. Мен дагы айтып коеюн, мына ага чейин биз ошо жамааттын ишки 2014-2015ден кийин биз шаарда 640 көп кабаттуу үй болгон болсо, ошонун толук баардыгын өзүбүз көзөмөл тазалыгын көзөмөлгө алганбыз. Андан сырткары көчөлөр кирбеген көчөлөр болсо, ошо кирбеген көчөлөр, аябай көп көчөлөр кирбей жүргөн экен, каралбай жүргөн экен. Ошолордун баардыгын жапалактан баштап туруп, СМТУ, бул жагы ХБК, Юго-Восток, Озгурга чейин полностью ошо жерге адамдарды коюп, штаттарды коюп, эми ал жерде шыпырга алат, күрөк алат, лопатка алат, солярка кетет, ошонун баары ошо чыгаша да. Ошо 640 көп каттуу үй деп атпайсызбы? Ага чейин кирбеген бекен? Ага чейин каралган эмес, 640 каралган эмес, вообще такыр каралган эмес. Анча-мынча борбордук көчөлөр да каралган эмес. Ошолордун баардыгын биз өзүбүз көзөмөлгө алып, ошо тазалык ишканасына киргизгенбиз. Азыр эми башка бир жайга жетекчи болуп бардыңыз да, канча бир 6 ай аралыктан кийин. Азыр эми баягы сизден кийин жаш жетекчи келди, эми сиздин жашыңыздан бир топ жаш. Азыр эми сиз кандай деп атасыз? Байгыл, мен мисалы тазалык ишканасында жүргөндө бул иштерди жасабай калдымын, буну жасасам мындай эле болмок экен деген баягы өкүнүүлөр болдубу? Мен ойлойм, толугу менен эле ошо иштеген маалда жакшы эле ойлогон максаттарымды аткардым деп ойлойм да. Конечно, иштеген жерде айкындай дагы бир жакшы ойлор, максаттар болот. Мен ошол бир өкүнгөн жерим бюджет көбөйгөндө гараждагы техникалардын баардыгын жаңылап салып алган экенмин да. Мен эми баягы штат алып, анан айлыктарын көбөйтүп, анан ошого кошкон чыгашалар көбөйүп, адам көбөйгөндөн
жакшы көбөйөт да туруп. Ошондо алып туруп эле жыл сайын 5тен же 10дон машина алып туруп, техника, атайын техника алып туруп, бир 40-50 машина алып туруп, полностью гаражды жаңылап салып алган экен. Мен ошону азыр ойлонуп да көбүнчө ошол жөнүндө ойлоном да. Ошо жылына 3төн 4төн алып 5 жыл иштеген болсом, бир 20 техника алып, гаражды жаңылап койгон экенмин деп. Ошо айлыкты көбөйтүп, анан кызматкерлердин санын кызматкерлердин санын көбөйтүп, анан көп кабаттуу үйлөрүн 640 көп кабаттуу үйлөрдүн алдына ошо штаттарды коюп, ошондон элек болуп калыппыз да. Мен ишенгеним, биздин ишенгенибиз, бизде мына ЕБРР менен чоң долбоор болгон, 10 миллион 950 миң еврого. Ошо 2014 башталган. Ошо жыл сайын алабыз, жыл сайын алабыз, жыл сайын алабыз деп туруп, ошо техникага ишенип отуруп калганбыз да. Анан азыр күндө дагы мына 5 жыл өттү. Техникалар эми мына 2019 келет деп атат. Эми келип кала турган болсо, аябай жакшы болот. Эми азыркы мына жетекчи жөнүндө айтып кеттиңиз. Иштеп атат, аракетти кылып атат. Жакшы эле алып кетишип атат деп ойлойм го. Бааңыз жакшы эле. Баары эле баам жакшы эле. Талант Ташевич, баягы сиз ошол иштеп жүргөн убакта, ошол сиздин жумуштан кетериңизге аз убакыттар калганда, сиз тарабынан чындап эле өзүңүз деле моюнуңузга алсаңыз керек. Сиз эми ал жерде жетекчи сиз болсоңуз сизге карата деп да айтсак туура болот. Аябай көп андай нааразычылыктар болгондо, мына журналисттердин эл тарабынан деле эмне болду Талант Ташевичке же болбосо Талант Капаровго кечээ эле тазалыкты жакшына таштандыларды алып атып, бир убакта эле албай калды. Бул эмне башка бирөөнүн баягы буйругун угуп атабы деген сыяктуу да сөздөр тарады го, өзүңүз деле угуп жүрсөңүз керек. Балким сиздин жумуштан кеткениңиз ушундай сөздөрдүн арасынан кетпедиби? Кетпедиңизби? Эми өзүңүздүн арызыңыз менен кеттим. Өзүм арыз менен кеттим. Кеттиген эч ким кет деп айткан эмес. Эми биз аракетти кылдык, түнү күнү иштеп, эми колдон келишинчечи. Эми багы кемчиликтер болушу мүмкүн. Эми такыр кемчиликтер жок эле деп айта албайм. Кемчиликтер болушу мүмкүн. Бирок бирөөнүн буйругун аткарып же акыналбай өзүм ыктыярым менен башка жумушту дагы үйрөнөм, башка тармакты да үйрөнөм. Акылым бар, күчүм бар, тажрыйбам бар, ал жакта үйрөнөйүн деген максат. Кээ бир жетекчилер бар, 10 жыл бир жерде отурган жетекчилер бар. Биз андай жетекчилер эмеспиз. Келечекке карап, алдыга умтулуп, элге кызмат кылайын, үйрөнөйүн деген бир үмүт менен жүрөбүз да. Жакшы, мына азыр эми автоунаа жетекчиси болуп калдыңыз, муниципалдык. Келгениңизге 3 ай болду, 3 айдын 3,5 ай болуп калды окшойт. Келгениңизде ишкана кандай эле, азыр кандай болуп калды, эмнелер өзгөрдү, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Биринчи эле ушу буйрук чыккандан кийин биринчи жамаат менен тааныштым. Жамаат менен ошол эми бизде аппаратта 25 адам тегерегинде иштеген болсо, өзү жалпы 192 адам. Ошонун калганы техперсонал, производственный персонал болуп эсептелет. Ошолорду бизде энергосектор бар, өзүбүз автобазабыз бар. Шаарда мына троллейбустар жүрөт, өзүбүздүн 5 подстанция бар экен ушу ишкананычы. Алар менен таанышып, жамаат менен таанышып, ар бири менен ушу ынтымакта, биргеликте чогуу иштешели, негизи бюджетти көбөйтөлү. Бюджетти ал жерде анализ кылдым, карадым. Кошумча каражат түшүрсө болгудай, ошонун маселени көтөрүп, давайте чогуу биргеликте жамаат менен бюджетти көтөрөлү, каражат көбөйөт турган болсо, айлыктарыбыз көбөйөт. Андан кийин ошол профсоюз взностору бар, ошон соцтармак социалдык жактарды карайбыз деп туруп, ушу маселени ушу биринчи жумуш баштаганда жамаат менен таанышкан. Жакшы, негизи сиз бул жака жетекчи болуп билериңиз менен эле балким көрүндүбү же буга чейин муниципалдык автоунаа ишканасы көп эле адам биле бербей беле, себеби баягы дароо эле жол акынын кымбаттап кетиши, маселен сиздерде жана карта системасы кирбедиби? Анан жада калса троллейбустардан бери 10 сом болуп кетти деп нааразычылыктар аябай күчөдү. Анан эмне үчүн бул көйгөйлөр болуп кетти? Бул мындай карта маселесин, маселен айтайын, жол акыны кымбаттаттырбай чечсе болбой беле? Негизи ушул боюнча кенен токтолуп кетиңизчи. Бул маселе боюнча негизи биз сиздер билесиздер, мына бизде 2012-ден 2013 жылы башталган экен. Мына ЕБРР банк менен келишим түзүлүп,
улучшение общественного транспорта города Ош деп туруп проект жазылган. Ал жерде ошол жагын техникалар 30-23 троллза троллейбус алып берилген. Андан сырткары дагы ошол гараждын ошол автобаза деп коебуз. Ошо автобазанын ичинде мойкаларды куруп, ошол баягындай санитарный очисткаларды курулуптур. Мынау шаарда 5 подстанция деп атам го, ошо 5 подстанциянын ичиндеги оборудованиялар алмаштырылган да. Ошонун баардыгы 680 000 евронун тегерегинде ошол электронный билетирование деп ошол жерге акча бөлүнгөн. Электронный билетирование бул ошол жерде автобустун ичинде, троллейбустун ичинде валидатор турат. Валидаторго ошол жерге акча саласың. Акча салганда квитанция берет. Анан карточкаң болсо, карточкаң менен түшүп кете бересиң. Мындайча айтканда, бул ушул линия мен ойлойм ошо коррупцияга каршы ошол түшкөн акчалар сыртка кетпей, бирөөнүн чөнтөгүнө кетпей, ошол мамлекетке ошо ишканага түшсүн деген максатта болгон да. Ал жерде номер 172 токтом, шаардык кеңештин токтому чыккан сессиядан депутаттары. Ошол билети барларга 6 сом, троллейбусга, автобуска 8 сом, билети жокторго 10 сом деп. Элде ошо билет алсын деген максатта болгон да. Аябай жакшы проект болгон. Азыр биз ачык айтайын, ишке аша элек. Азыр мынау буюрса ал тендерди микроэлектроника деген компания утуп алган экен. Ал сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын айтышниктери менен азыр мына жерде местный банк, КСБ банк менен сүйлөшүп, азыр ушулар базаны баштады да, койгончу. Бул деген ошол колуңузда билет болсо, анты банктарда терминалдар бар го, ошо терминалдар аркылуу как единица салгандай акча саласың, же болбосо телефонунда единица боло турган болсо, телефон аркылуу эле ошо баягы немеге карточкага акча салган мүмкүнчүлүк болот да, банк аркылуучу. Ошол система жолго түшө турган болсо, адамды шопур менен, водитель менен адамдын мамилеси токтойт дагы, эч ким акча кармабайт, ошо баардыгы электронный карточка аркылуу, банктар аркылуу баардыгы кечет да, төлөнүп калат. Эми сиздин оюңуз боюнча Талант Ташевич айтсаңыз, бул долбоор бизге бир аз эрте келген жокпу? Анткени бул карта канча бир 4-5 ай болуп калды, бул карта системасына өткөнгө. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы эл түшүнбөй жатат. Түшүндү дейли десек, мына картага акча саларда, мисалы ичинде баланс түгөнүп калса, салуу аябай оор да. Айрым учурларда мисалы адамдар карта акча түгөнүп калып, кантип салуу жолун билбей жатышат да. Эми сиздерде баягы оңойлоштуруу жолдорун ойлобой жатасыздарбы азыр? Оңойлоштуруу жолдору ушул азыр мына терминал баягы эл сом деп компаниялар бар го, ошолор аркылуу полностью өзүнүн приложениясы болот телефондо. Телефон аркылуу болсо терминалга, көчөдө терминалдар бар го, келип туруп ошол жерден акча салса болот да. Азыр эми картанын канча пайызы сатылды? 30 000 карта болгон болсо, ошондо бир 7 000 сатылды азыр күндөчү. 7 000 сатылды. Мына сырткары биздин өзүбүздүн ошо абонентский ошо точкаларыбыз бар, плата кыла турган. Касымбекова 21-де өзүбүздүн ошо автобазабызда. Мына аймактык кеңештерге ачканбыз, аймактык кеңештерде ошол жерден атайын ошо элдерге түшүндүрүп айткыла. Азыр мына жерден келип туруп, баягы электронный билетирование ишке түшкөнгө чейин ошол жерден салып тургула деп туруп, шаарга 4 жерге баягы точка ачканбыз. Көбүрөөк ачсак деле болот эле, бирок баягы анын баардыгы ошо айтыштердин ишкен да, аппараттарыбыз азыраак, азыр бир 5 аппараттын тегерендишкен аппаратыбыз бар, ошону ачтык. Ким кааласа ошо аймактык кеңештерден барып салып турса болот. Мына сырткары айдоочулардан ошо карточкаларын эгер единица салып бергиле деп турган болсо, карточканы алмаштырып, болсо акчаны салып бакында кылсак болот да. Талант Ташевич, ушул айдоочуларыңыздагы картаны алмаштыруу жолу айдоочуларыңызда жок десек да болот да, анткени биз деле баягы автобустарда жүрбөйбүзбү, алмаштырып бер жолосом кантип акча салат десе, айдоочулар түшүндүрбөйт, чындап айткандачы. Жолосом бизде карта сатылбайт деген да жоопторду айтат да. Балким айдоочуларды чогултуп алып, тескерисинче элди антип алдабай, эми бул жерден айдоочуларга жакшы болот аткандыр, акчаны баягы накталай төлөмчү.
тескерисинче айдоочулар элге түшүндүрсө балким эл жакшыраак түшүнө беле да. Бул нерсе тезирээк ишке кире белем. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Ошо бир эле вариант го, ошону эл соңку баягы айтышкер азыр ошо системаны жолго түсүрө турган болсо жылыш болот. Ага чейин ошо баягы 5 точкабыз бар деп атабыз го, ошол аркылуу эле азыр ошо салып турган мүмкүнчүлүк бар да. Кудай буюрса, мына октябрь ичи бүтүрөбүз деп убада беришти. Октябрь ичи бүтө турган болсо, уже шаарда канча банк болгон болсо, ошо банктар менен сүйлөшүп, банктар аркылуу, терминал аркылуу төлөмдү жүргүзүп калабыз. И мына ошол банктар менен сүйлөшкөндө уже через мобильный акча салган мүмкүнчүлүк болот. Ооба, туура айтып атасыз. Азыр ушул маселе боюнча аябай көп маселелер болуп атат. Эми шопурларга деле түшүндүрүп айтып атабыз. Эми балким кээ бир шопурларда карточкабыз жок деп коюп аткандыр билем, бирок ар бир шопурларда азыр ар бирине 20дан 30дан карточка берип койгонбуз. Ким желающийлер карточка ала турган болсо, ошо карточканы саткыла деп туруп аларды милдеттирип койгонбуз, карточканы сатып акчаны түшүргүлө депчи. Бизге WhatsApp номериге аябай суроолор келип жатат. Талант Ташиевич, шопурлар маалымат бербейт го дейт. Карта жөнүндө айтып атат окшойт менимчечи. Унчугушпайт дейт, 10 сомдон алып жатышат дейт. Эл жетиштүү маалымат билбей жатат го дейт. Шопурлар 10 сомдон төлөбөй, картадан төлөгүлө десе болобу эле дейт. Эми карта боюнча кенен айтып кеттиңиз, эми кыскача айтып кетсеңиз. Шопурду жогоруда айтып кеттим го, шаардык кеңештин токтому бар, 172 токтом. Картасы барларга троллейбус 6 сом, картасы жокторго картасы барларга троллейбус 6 сом, автобус 8 сом, картасы жокторго 10 сом. Ошо токтом негизинде азыр иштеп атат. Эми токтом чыккандан кийин биз ал токтомду аткарышыбыз керек. Бизге как мыйзам катары. Анан окуучуларга жол акысы 5 сомдон болуп калды дейт го. Окуучуларга жол акысы 5 сом эмес, ошол 1 сомдон эле алып, неме алышат. Эгерде кайсы кызматкер айдоочу алып аткан болсо, бизге кайрылсын, биз ал айдоочуга сөз чара колдонобуз. Бала мүмкүнчүлүгү чектелген дейт, шаар ичинде маршрутка кантип поездный алсак болот дейт. Акысыз окшойт. Сиздерде барбы ошондой? Маршруткалар бул агентство транспортный пассажирский автобустарда ишканалар, ал бизге караштуу эмес, бөлөк ишкана. Автобустарда алса болобу ошондой мүмкүнчүлүктөр, маселе мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн? Сиздерде бар акысыз карталар? Пенсионерлер үчүн бар? Бар, өзүнүн перечини бар. Демек алса болот экен, алса болот. Майыптарга экинчи группа, биринчи группа деп, Афган согушуна катышкандар, Баткен согушуна катышкандар деп туруп ал жерде бар. Талант Ташиевич, сиз мыкты жетекчисиз, ишиңизге ийгилик деп каалоо тилек айткандарда болуп атат. Рахмат. Буга чейин жай мезгилинде десек болот да, жай мезгилинде айдоочулар тарабынан сизге дейбизби, нараазычылыктар болуп, алар иш таштоого чейин барган учурлар болду да, өзүңүз дагы эстесеңиз керек. Алар эмне үчүн ошондой жолго барышты? Негизи баягы себеби кызматкерлер качан гана жетекчи мындай жалпактанып жеткизгенде анан кийин нараазычылыкка чыгышат го. Менимче анан алар эмне үчүн ошол жолго барышты? Жетекчилер жеткизгенде эми ал жерде болгон 1 ай эле иштедим, биринчиден. Анан экинчи маселе, өзүңүздөр билесиздер, мына президентибиз Сооронбай Шариповичтин азыр мына коррупцияга каршы аябай катуу күрөш болуп атат. Ошол президенттин саясатын колдоп, ошол ишканада мен биринчилерден келип эле ушу бюджетти көбөйтөмүн деп туруп ушул максатты койгонмун. Ушу бюджетти көбөйтүп, ошол жерде баягы чордун ал деп коебу, же баягы теневой экономикасы ар бир ишкананын өзүнүн барды, ошону иликтеп, анализдеп чыкканда, ал жерде ошо хронометраж жүргөндө пландан сырткары дагы ашыкча акча жыйналып жүргөн. Ошону мен шопурларга, айдоочуларга түшүндүрүп, айтып, сиздер азыр мына шаардын тургундары менен, жарандары менен мамилени акча берет, силер алып, ошо акчаны чогултуп атасыңар. Ошого мен сиздер айдоочулук кылгыла, мен силерге кондуктор контролер алып берейин. Өзүңүз чыктыңыз. Өзүбүз кондуктор контролер алып, ушу мурдагыдай эсер малына билетированияга өтөлү дедим. Билетирование билетине кондуктор контролер алып туруп, ушундай иштейли деп чыгарганда, алар ошо шопурлар, айдоочулар андай кыла турган болсок, биз иштей албай калабыз деген мааниде болуп атат. Эми
эми жашырыштын эмне кереги бар, эми ачык эле айтып атпайм, ал жерде ушул кичине туура эмес иштер болуп жүргөн, ошо коррупцияга каршы ошо баардыгын чогултуп, ушинтип демени иш-чара өткөзгөн да ошолор ушул маселени көтөрүп, ошону бир 1-2 саат иштештеген. Айрымдары жумуштан да кетти окшойт, э? Жумуштан ошол жерде айдоочулар өзүнүн арызынын негизинде өздөрү ошо бир 28 айдоочу кетти, ошоду уюштуруп, ошол нерсени баягы айтып мындай кылайлы, автобустарда биз айдоочулар чыкпай турган болсок, жетекчиликтин колунан эчтеке келбейт, ушундай кылайлы дагы мурдагыдай иштей берели деп. Ал жердегилер айтып чыккандары дагы болду. Сен келгичейин болгон, сен боло берет, сен жөн эле иштей бер, сен өзүң ишин кыла бер, биз ишибизди кыла беребиз деген. Мурдагыдай эле, эч ким эчкимге тийбесин. Бизге тийбес, сага тийбес деген ушундай маанилүү сөздөр болду. Мен баардыгын карадык. Анты ошол маселелерди айткандар өздөрү билип эле арызын жазып кетишти. Азыр эми ушу иштей турган, ушу планга жеткен, ишин так кылган ушу айдоочулар менен ушу кызматкерлер менен алар иштешип атабыз. Андан сырткары дагы объявленияларды бергенбиз, мына WhatsApp аркылуу, WhatsApp, Facebook, Instagram аркылуу объявлениялар берип, азыр ушу жумушчу алабыз, айдоочу алабыз деп туруп, азыр айдоочулар келип атат ушу айлыкка иштейм, туура иштейм, таза иштейм деген айдоочулар, кызматкерлер келип атат. Ошолор менен азыр таза жамаат, тур жамаат курган аракет кылып атабыз. Айдоочулардын дагы баягы мен ашыкча иштешим керек дегени кандай? Булар айлык акы алат да, Талант Ташиевич, туурабы? Ооба, айлык акы алат, ошо айлык акыдан сырткары дагы такси менен келем, тамагым бар, чайым бар деген ошол маселелер. Эми бытовой маселелер. Демек иштегиси келет экен да. Иштегиси келет. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен атым Гүлнара, фамилиям Абдуллаева. Айтып бериңиз. Биз Талант Ташиевич, мен мугалим болуп иштейм. Талант Ташиевич менен көп жылдар бирге иштедик. Мектептерге бир талай спонсорлук жардамдарды көрсөттү. Таштандылар үчүн контейнерлер коюп берди. Жетим, жарым жетим балдарга жардам берди. Биз Талант тазалыктан кеткенде анча капа болдук эле. Бүгүн телевизордо көрүп, абдан кубанычтабыз. Ага ийгиликтер каалайбыз. Анан ошо өзүнүн азыркы ишканасында мектептерге кандай жардам берет деп жана сурагым келип атат. Рахмат. Мугалимдерге. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Телекөрүүчү сизге ыраазычылыгын билдиргенче ошондой эле суроосун да берип кетти окшойт. Мектептерге жардам кандай бере аласыздар дейт. Сиз менен түз байланышсаңыз, сүйлөшүп, маселени чечкенге аракет кылабыз. Талант Ташиевич, мына биздин убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Балким сиздин өзүңүздүн баягы кыска болсо дагы эркин микрофон берейин, оюңуз бардыр. Балким карыздарды жообу боюнча алда койгон максаттар бар. Максаттар аябай көп, пландар дагы көп, ойлор дагы көп. Кудай буйрса ошол азыр жогоруда айтып кетпедимби, ошо кредиторлор бар экен деп. Ушул кредиторлорду ошо 8 миллион тегерегин алгам, азыр мына 2,5 миллионго түшүрдүк. Жылдын аягына чейин ушул карыздарды жаап коелу деген бир жакшы ойлор бар, максаттарчы. Эгерде жаба турган болсок, эмти 6 айдан кийин келип атпайм. Эмдиги жылга да бюджеттерди эсептеп, ошол жерде эң биринчи ошо максатым ошо бир жакшы оюм бар. Ошол ишкана өзүнүн эсебинен бир техника же бирдемке сатып алган эмес экен. Ушу биринчи эле ушу акча чогулта турган болсок, бир өзүбүз ушу автобус сатып алайлы деген бир жакшы бир ой пикирлер бар, максаттар бар. Эмти кылса болот. Мындан сырткары дагы өздөрү билесиздер, мына биз ЕБРРден кредит алганбыз. Аябай чоң ири суммада алынган. Ошодо жыл сайын төлөнүп атат. Ошого эгерде бюджетибиз көбөйө турган болсо, ошол кредит чапканы ишканадан мына мамлекеттен субсидия берилет. Ошону эмдиги жылга бир 15 миллион тегерегинде берген болсо, ошону бир 5 миллионго же канча аракет кылып кыскартып туруп, ушул ишкананын өзүнөн техниканы өзүбүз алгандан кийин өзүбүз төлөшүбүз керек да, туурабы? Ошону төлөп берели деген бир жакшы ниеттер, максаттар бар. Жакшы, рахмат. Биз программага атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айталы. Сиздин ишиңизге ийгилик, ар дайым эл кызматында болуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.